Dostlar, assalamu alaikum. Sizler üçün, жердештер, sizler üçün çoğun bir mal karmagan ferması menen koşo çarбачылыгын сатып атат. Малдары менен кошо, техникасы менен кошо 540 гектар жайты менен 540 гектар жайты менен өтө чоң жайты менен ушул ферма бул имарат аларга караштуу эмес. Тетиги забордон баштап мына тетигиси. Азыр ичине киребиз. Сарайлардын ичине өтө чоң, жакшы, ыңгайлуу шарттары менен жасалган. Буга чейин уйларымды сатам деп мага чалган, бирок уйларымды чогуу ферма менен кошо сатам деп чечим чыгарды. Ошо буга чейин уйду эле сатам деп ферманы кошо сатам деп атат. Достор, ичине киребиз. Бул фермада бир трактор бар, 2 прицеп бар. Трактор могу жерди тазалап турат экен. Могу жерде букаларды байлап, уйларды кармап, чоңойто турган жери бар экен. Тактайлар менен карасаңыздар, мына 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 34. Карама каршы эмесинде дагы бар ошондой жерлер. Мынакей даяр. Мо потолокту карасаңыздар, толугу менен жыгач менен, стенкалары жыгач менен материалды сарптаган. Өтө жакшы, жылуу жыгачтарды карасаңыздар. Пол тактай. Бул өтө жылуу жер. Көрүңүздөр. Бул техника иштейт, бул трактор. ЮМЗ экен трактору. Эми мунун ичине киребиз. Бул жерде дробилкасы бар экен. Мынакей чоң дробилка турат. 380-де иштейт экен. 380 вольт мынабы. Сүт сааттырган аппарат. Азыр анын ичини көрөсүздөр. Өтө ыңгайлуу. Мынакей бул жерде дагы 34 баш уй батат. Же бука. Жалпы 70 баш уй же бука. Эми бул уй саан уй үчүн коюлган. Көрдүңүздөрбү? Мына системасы, мына вакуумный трубасы. Ар бир эмеде бар. 1, 2, 3, 4. 4 соска бар. Мына жер алдагы карама каршы жери кот ушундай бирдей эле окшош. Торпокханасы бар. Азыр көрсөтөм, достор. Бул жерде буга чейин уйларын сатам деп жарыя кылган, достор. Бирок мага чалып туруп, мен жеримди да, үйүмдү да сатам деп 540 гектар жерим бар, жайтым бар, азыр малдарым жайтта деп. Могу жерде торпокторду кармайт. Бул жерде торпок. Өтө чоң бул дагы имарат. Бул клетка 5ке5, ал жак 5ке5. Мол жыгач үйдүн ичинде дагы жылуу. Бул жаш торпокторду бир күндүк 2 айлыкка чейин ушул жерде кармайт, достор. Мынакей таза. Мына жерде торпок. Мына жерде торпокхана. Өтө жылуу жер. Мына жерде торпок. Кышта жылуу. Кармаган жакшы, достор. Анан фермасында трактору бар, 2 прицепи бар. Гаражы бар. Бул арка жагынан тартып келип атам. Фермасында үй бар. Мына УАЗ фермер машинасыны кошо сатам дейт. Ушул эмени фермага караштуу. Анан ушу гараж, жылуу гараж. Өтө жылуу. Бул жерде 1 гектардан ашуу территориясы бар экен. Достор, бул ал адамдын буюму эмес экен, башка бирөөдөн алганмын дейт, иштетип турганга. Ошого бул косилка ал эмеге кирбейт. Эми үйдүн
Айта кетсек, үй мынаке. Үй өтө чоң. Өзүнчө бир бөлүнүп турат, момундай. Ичинде двору бар. Азыр сыртынан көрөбүз. Тооктарым бар дейт. Тооктарды кошо берем дейт. Газдарым бар дейт. Анан могу тракторду көрсөңүздөр. Бул трактор кошо. Трактордун прицеби. Трактордун прицеби менен кошо сатылат. Уйларын көргөнсүздөр. Уйлары, сагын уйлары, анан подсосный торпоктору менен бүт малдарын көргөнсүздөр. Жалпы 25 уй жана 5 бей бар, 2 кулун и 20 торпок бар момундай. Олар баары торпок, бирок булардын айлары, жаштары ар кандай. Жаштары 1 айдан баштап 8 айга чейин. Кунажындары бар арасында. Жалпы азыр малды санын айтам сиздерге. Жалпы малдын санын айтам, достор. Азыр айтып кетем. Жалпы мал сан малын айтам. 22 сан уyu бар экен. Кыскасы туа турган, торпок бере турган 22 баш бар. Декабрда бары төл берет экен, достор, декабрда. Ошондо бир бука, 2 кунажын, 22 чоң уй, анын ичинде 5 сагын, калганы подсосный. Ошондо 5 сагын уй, 22-нин ичинде 5 сагын уй, калганы подсосный. Торпоктор менен 20 торпок бар. Ошондо 25 чоңдон и 20 торпоктон бар. Достор, декабрда дагы төл түшөт буюрса. Азыркы жалпы мал бул жерде эмес, бул бир кандайдыр кичинекей кысымы, калганы эмеде, жайытта жүрөт. Бир бөлүгү жайытка чыгат экен, бир бөлүгү биякта калат экен. Ошондо, достор, гаражын ичин тартабыз. Гараж ичи өтө ыңгайлуу. Үйдүн жанында. Азыр эми улантып кетсек, бул үй көрсөңүздөр, үйдүн сырты жагы өтө сонун. Бул гараж, бул гараждын ичинде кымбат баалуу машинасы бар экен. Ушул гаражда турат. Достор, көрүңүздөр. Бул үйдүн сырт жагы. Заборлорду коюптур. Ушул буюмдар, мына алынган буюмдар бүт бери калат. Аны бүтүрөсүздөр гараждын ичине. Эми бул дарбазасы мынакей. Үй өтө чоң экен, жыгачтан карасаңыздар. Тоголок жыгачтан жасалган. Жалпы 1 гектардан ашуу жери бар бул жерде. Үй турган жерде, ферма турган жерде. Могу дагы гараж, достор. Бул дагы гараж. Бул гараждын ичинде жеңил машинеси турат экен. Өтө жылуу, ыңгайлуу. Өтө ыңгайлуу. Достор. Эми малды санын айтып кетсек, малдын саны жалпыны айттым. 25 чоң бар экен бир бука арасында. 22 саан, кыскасы торпоктору менен 20 торпок, 22 уй, 2 кунажын, бир бука. Достор, мына газдары менен мына УАЗ фермер жалпы калат общий. Азыр эми үйүнү көрсөтөм десе, үйүнү көрсөтөбүз, үйдүн ичини. Дворовой участок, карасаңыздар, кадимкидей ферма бар адамдын эмеси билинбейт. Мисалы, меникиде бар жок бардак. А бул кишиде момундай бөлөк, огород бөлөк. Мынакей суу сактагыч, мондай 800 баллонда суу сактагыч коет. Достор. Жагында мындай. Бул эми билбейм, бул баня экен, предбанник баня экен. Достор. Ана казандар да бар экен. Плов жасайт экен мен досум. Молодец. Мына гараж. Баягы мен айткан гараж экен. Кымбат баалуу машинасы Nissan X-Trail 2016-жылкы машина экен. Көрүңүздөр. Кандай жылуу. Теги ролетный
дарбазасы бар екен. Ролетный дарбазасы. Қалған ушул гараж бошотулат екен. Бул таптаза кылып берем дейт. Гараждын ичинде. Но ролетный электрический екен, пультовый ачылат. Көрдүңүздөрбү гаражы менен ким алам десе. Могу жерде калитканы сырттан видеодон көрсөткөнмүн. Үйдүн ичине могу жерден да кирсе болот экен. Ар жагдан кирсе болот экен. Достор, баня же живая, да, рабочая? Да. Все. Вот сейчас отсюда мына банясы бар экен. Өтө удобный, маленький, теплый. Банечкасы бар экен, достор. Как она тепло? Так тепло экен ичиде. Мынаке эң маанилүүсү котелу бар экен. Он и электрический, и это, да? Нет. Твердотопливный. Только уголь. Твердотопливный экен. Значит, уголь менен экен. Көмүр менен иштей турган. Котельная экен өзүнчө бул. Котельная. Мындай мангалы бар экен. Барбекю кылганга, эме кылганга, горячий копчение кылганга, казан койгонго очогу бар экен, достор. Эмнеси бар экен? Ар кандай имараттары бар экен. Азыр Женя менен, менен, Сергей менен склад барып көрүп келебиз. Отсюда илет. Бул Пойду возьму отсюда, выйду. жем сактагыч склады бар экен ушул айылда. Бул өтө маанилүү склад болсо, мен жемиме окшоп жерде жатпайт. Достор, азыр ошол жемкананы дагы барып көрүп келебиз. Вот эта дорога. вот Азыр так, жайытка кетип атабыз. Муну ушул Нет, жерден сюда, жайыт. сюда езжай. Бул жайыт. Вот сюда по этой. Ага. А это вот пошла дорога, вон туда, грань пошла, вон туда. Ага. Давай, туда. Ушул толугу менен жайыт экен, көл бар экен. Бул жайытта көлдөр көп экен. Ушул өзүнүн жайытында көлдөр бар экен. Көл, токой, алысыраак турат экен, бирок 540 гектар жайыты бар. Да, насопку поделим. 540 гектар жери менен ушул биздин досубуз сатам деп атат. Фермасын. Могу жерде көлдөр бар экен. Сууга муктаж эмес да, мындай айтканда, малдар. Сколько озер здесь есть примерно? Малдар тетигинен жүрөт. Достор, азыр. Это твои, да? Кобылки, скот. Нет. Нет? Алардыкы эмес экен. Достор, мынакей. Ну, жайыт тетиги жерден башталып дайча. Вот за озером, вон та, вот этот весь бугор, вот этот остров, вон та баня, это все относится ко мне. Ага. Вот эта вся земля вот по этой дороге, он до тех насаждений, он до тех деревьев. Да. И потом он туда, короче, за барок. Еще есть там, да? Вот здесь О, получается. это твоя скотина. О, Да. вот, ошол мал ошолордуку экен. Азыр телефонумду тартпай билбейм. Кыскасы, бул жерде жайытты карасаңыздар, тиги жерден баштап көлдүн артында дагы жер бар экен. Тигине барып кайрай кайтып келген. Ондой жерлер тиги бактарга чейин, тиги токойго чейин экен да. Мындай жайыт жайыт экен, мына жакта чөп жакшы өсөт экен. Бул чөптү Сусамырда өскөн чөп экен. Сусамырда өскөн чөп. Бул чөптүн атын билбейм, бирок буга чейин Болсунбек деген акебиз келген. Анан ошол көрүп туруп айттыр, бул өтө сонун чөп, себеп ушуну жеп мал семире берет дейт кадимкидей. Сусамырда көп өсөт мындай чөп. Муну тааныгандар комментарияда жазып койгула. Эмне деген чөп мынакей. Мынакей. Бөдө чөп деп айтышат экен. Бирок мен унутуп калышымам мүмкүн. Бөдө чөп экен, не экен бул?
так билбейм, бирок Алайдан келген балдар дагы айтты. Алтайда бөдө чөбү экен да бар жок дейт. Мал ошон үчүн семиз жүрөт экен да, жем жебей жүрүп дагы семирет экен да деп айтышты. Ошол достор, көрүңүздөр. Эгер сиздер үчүн ушул жалпы 540 гектар жайты менен 5 бээси менен 2 кулуну менен 22 уй 20 баш торпок, 2 кунажын, 1 бука, ушул нерсеге, ушул чарбачылыкка ээ болом десеңиздер, чалыңыздар албетте. Азыр үйдүн ичин дагы видеого тартабыз. Достор, видеону улантып кетебиз. Бул баягы биздин чарбачылыктын өзүнүн жем сактагычы бар. Азыркы учурда мына бул арпа же сонун экен да бул, сонун дебин медетили буну. Овес. Буну сулуу деп айтат. Сулуу, эстедим. Сулуу экен бул. Мына сулуу. Ушул жерге бүт керектүү жемини сактап калат экен. Бул чарбачылык турган жерден бир аз алыста, 1,5 километр алыстыкта турат экен ушул имарат. Достор, эң маанилүүсү бул нерсе бар. Ушул нерсени кошо берип жатат. Жемди алып келип түшүрө бересиздер, толтура бересиздер, ким алса карай бересиздер. Достор, мынакей. Достор, үйдүн ичине киребиз. Үйдүн ичинде көп буюмдары калат экен. Үйдүн ичиндеги калган буюмдары жаңы ээсине калат экен. Азыркы учурда мына көрүңүздөр, прихожкасы өтө сонун, жылуу кылып салынган. Ити бар экен, эми ит ичнесе эмес, мындай обшивкаларды жасап, кухнясын жасаптыр. Көргүлөчү. Достор, мындай кухня кылып, здравствуйте. Мындай кылып, баары бар экен. Ыңгайлуу шарттарды түзүп, кухнясын сонун кылып коюптур. Көрдүңүздөрбү, достор? Даже барный язык бар экен. Буну барный язык деп коет. Бир эле ушул морозилкасыны алып кетем дейт. Калган мебелдери калат экен, достор. Эми залды айтсак, мынакей залды көрүңүздөр. Мебелдерим калат деп айтты да, кайталап. Бул өтө сонун кылып эме кылып коюптур. Булар спальня окшойт. Бул жеке спальня экен. Баласынын комнатасы экен. Өтө сонун. Таптаза ремонту менен, кроваттары менен. Эми бул кожоюндун, кожонун өзүнүн спальнясы экен. Көрдүңүздөрбү, достор? Кандай ыңгайлуу, таптаза, бүт сонун ремонту менен. Мындай аркаларды кылып, массивный доскаларды кылып, өтө жакшы кылыптыр. Бул даже эме экен. Кандай дейт эле, паркетный доскадан жасаптыр. Бул менимче бул гардероб экен, гардероб экен. Көрүңүздөр, гардеробко кийимдерди коюп, өтө сонун жасаптыр. Бул коридор, бул менимче ванна комната, котельный, баягы жер. Мурдагы котельный, биз могу жерден киргенде котельный экен, мынакей. Мына качегарка. Котельный, качегарка. Буга чейин мен видео тарттым эле. Достор, мына унитазы бар экен. Купаетесь вы в бане, да? В бане. Ваннасы жок экен. Но жерде келечекте кыса болот, печ бар экен, эски печка. Достор, өтө жакшы. Могу жерде погреб бар экен. Бул жерде жалпы үйлөрдө бар. Россияда погреб өтө керектүү. Да. Все круто. Засняли. Бул жерде прихожка. Бир баласы бар окшойт. Кенен эле. Ошол, достор, үйү көрдүңүздөр, үйү даяр. Малканасы даяр. Уазиги бар. Каттаганга, айдаганга бардыгын магазинден алган экен.
өзүнүн X-Trail'ын дагы магазинден алган экен, Priora'ны дагы магазинден алган экен. Бирок Priora менен X-Trail'ды бөлөк акчага сатат. Достор, вот. Көрдүңүздөр эми. Дагы эмне дейин, достор? Мага жакты, даяр ферма, даяр, бар жогу даяр. Дагы бир плюс жери бар экен. 66 гектар айдоо жери бар экен. Аны башка фермерлер иштетет экен. Ал жеке менчик экен. 66 гектар жери жеке менчик өзүнүкү, ээсиники. Бирок аны келишим түрдө баасыны коюп сатам десе, булардын жерлери биздин жерден бир аз кымбатыраак турат экен. Мен мисалы биздин райондо жерлер арзаныраак. Менимче 3 эсе арзан экен. А буларда кымбат кетет экен. Менин районумдан 140 километр алыстыкта жайлашкан районго келдим, достор. Ошого бияктын жерлери кымбат жүрөт экен, күчтүү жерлер экен, биздикиден да күчтүү экен жерлери. Ошондуктан жерин баасыны келишим түрдө 66 гектар. Ал жерди фермерге берет экен. Фермер ордуна жем чүрөт экен. Чөп, жем чүрүп берет экен аренданын акчасына. Ошого жем менен маселеси жок ал адамдын. А у нас делают вот отдел скоро, а мы их бросить не можем, они по ведру дают молока еще. Это ведро сколько литров? 15. Вот 10 маленькая рядом. 10. Вот 15 и еще вот 2 литра, 17. 17 литров. Я все делаю, да? Ушулуй 15-20 литр су берет экен. Бир бергенде. Мына 17 литр берди азыр. Мына 17 литр берди. Мына 19 литр берет экен. Достор, алам дегендер болсо. Бул жерде биринчи тут кумажын бар экен. 15 литр су берип атат ушул азыр. Ондай насостор менен иштеп атат. Достор, алуучулар болсо ушул малды салып жиберет. Документтерди даярдап Кыргызстанга 5 сан уй бар экен, мощный, чоң, карасаңыздар белдерин. Таза. Мындай сүт багытындагы уйлар булар, бүт бардыгы сүт багытындагы уйлар. Мына жем төгүлүп жатат, күндүн жем жейт булар, чөп жейт, талага чыгат. Достор, курсактары чоң. Белдери чоң, таза, жылтырап турат. Сарайында карасаңыздар, жылтырап турат. Тап-таза. Вот, привет. Азыркы мына От этой, да. Вот последняя. бул акыркы. Бир бергенде 15 литр сүт берет экен да, келем эле. Эң азы. 16. Ну и тут маленько. Литров 16, 15,5. 15. Бир берген. Что мне куда быть, забирай. 16-15 литр. Достор, кимге кызыктуу болсо мынандай таза кандуу чоң уйлар, сүт багытындагы уйлар жылтырап турат, карасаңыздар. Жылтырап. Бул жылтыраганы уйдун ден соолугуна айтып турат. Ошончолук ден соолугу жакшы. Таза акыбалда сактап атат. Көргүлө. Кимге керек болсо машинадагы бар жүктөп кетсе болот. Кыргызстанга жөнөтүп берсе болот. Мына. Көргүлө. Это от какой? Это вон мы там так. Вот. Мына. 15-16, 17 литрге чейин берет мына шу. Дагы бар да мына. Тут еще есть, да, чуть-чуть, если добить. Молока? Да, у нее первый. Ну, видно. Да, есть немного. Дагы бар да мына 2 литрдей бар. Просто мазать, я ее поддаю. Бир аз массаж кылып эме кылсаң,
Daha берет да? 16-17 литр берет. Қарасаңыздар қандай ахуалда. Тап-таза. Тап-таза. Жылтырайды да. Кадимкиден жылтырайды. Сүттү карагыла достор, сүттү. Сергейдин карагыла автоматика. Достор, дагы бул жерде подсосный Герефордтор бар экен. Ол Герефордтор торпоктор менен кошо. Бирок булар Герефорд 3-4 Герефорд таза кандуу, калганы Герефорд менен сементал чалышкан, аралаштырган, дагы кантип айтса болот, кошулган. Комментарийда жазып койсоңор. Кыскасы, мына таза Герефорд. Неме менен Галштин Фриски. Энеси Галштин болгон, атасы Герефорд болгон. Желиндери кичинекей, бир 8 литр сүт берет. Мыналар 8. Булар сүт багытында эмес, эт багытындагы уйлар, маке. Ушулар дагы сатылат, достор. Уйлар торпоктору менен кошо сатылат, достор. Торпоктору менен, мынаке. Мына таза кандуу Герефорд бука. Мынаке. Буну алып келген. Буну кошом деп чоңойтуп алып, кошом деп алып келген. Тигине турат. Герефорд. Алар бардыгы Герефорд менен сементал. Мына Герефорд, мынаке. Мына бу Герефорд. Булар калганы Герефорд сементал. 10 литр сүт берсе, сүт багытындагы эсепте кирбейт. 8-10 литр булар жөн эле эт багытындагы кирип калат. Россиянын өлчөмү менен, достор. Көргүлө, достор, балким кимгедир керек. Бир машина жүктөп салып жиберсек болот. Таза жылтырап турат азыр. Подсосный торпоктору менен. Ал жакта дагы 2 уй бар, бирөөсү жаңы төлөптүр. Экөө жаңы төлөптүр. Экөө торпоктору. Бирөөсү Герефорд, бирөөсү сүт багытындагы сементал. Достор, азыр көрсөтөм. Көргүлө. Тигине немесин жеп атат. Тууптур да. Торпогу Герефорд. Энеси сементал. Желини карагыла. Мына кунажын. Бүгүн тууптур бул дагы. Бул просто эт багытындагы ажын. Sütü azırak болот bunu. 10 литр, 8 литрдей берет. Ошол достор. Баары сатылат. Кызыктуу болсо, достор, чалгыла. Сүйлөшөбүз. Кыргызстанга жүктөп салып жиберебиз. Мына Герефордтор. Мастити барбы, жокпу, билбейм. Бул сүттөн чыгыптыр уже. Мындай жаткандар дагы бар. Булар бүт бардыгы эт багытында. Достор, мынакей. Караңыздар. Вот это пиломатериал, плаха обрезная. И тес вот он и. Дальше вон куча дров. Ну и вот горбыль, где можно заборы, допустим, подгородить. Вот горбыль. Вон горбыль. И вот дрова колотые.
Ну вот, Данияр, горбыль, можно, короче, заборы городить.